Арбаңыздар кадырман кыргыз журту, урматтуу BBC-нин угармандары жана көрүүчүлөрү, өзүңүздарга жакшы белгилүү болгондой, саясатчы Эмилбек Каптагаев Facebook'тагы расмий баракчасы аркылуу абактагы саясатчы Садыр Жапаровго карата эч кандай дооматы жок экендигин, керек болсо бул кылмыш иштин кайсы бир өңүттөр кайрадан каралышы керектигин жазып чыкты. Эсиңиздерге салсак, Каптагаев буга чейинки соттук иштерде башынан эле ушундай мүйдөөнү айтып келген, бирок бул ирет айырмасы ошол башкы прокурорго кайрылып отурат. Ушул маселенин күнгөй тескейин тереңирээк талдоо үчүн Эмилбек Каптагаевдин өзү менен маектешип атабыз. Эмиль ага, саламатсызбы? Мына сиз расмий баракчаңыз аркылуу ушундай кайрылуу жолдодуңуз. Мунун түпкү себеби, башкы себеби эмне болду? Эми башкы себеби акыйкаттык керек. Мына мен ушул иш башталгандан бери, мына ушу 13-жылдын аягы 14-жылдын башынан бери эле жалаң сот менен келатабыз да. Мына 5 жылдан бери сот, райондук сот, шаардык сот, жогорку сот болуп сот. Ошо соттордун баарында бир эле нерсени айтып келатам да, менчи бул кылмыш иши тыкка тиликтениши керек, тергелиши керек да. Кылмыштын жүзү, эгерде мына баягы барымтага алуубу, тополоң уюштуруубу ар бири өзүнчө каралып, ошого күнөөкөрлөр так аныкталып, анан жазаланышы керек. Анан бул кылмыш иши башынан эле ушундай болуп калды. Баягы мына кармалды, соттолду деген бир план аткарганга шашылгандай эле ашыгышып, көпчүлүк жагдайлар эске алынбай эле анан четинен кармагандарды четинен соттоп, мына 6 жылдан бери эле ошентип келатабыз да. Соттон сотко эле мына эмгиче соттор бүт элек. Мына ошондон кийин анан мына мындан 3 жылга жакын мурда Садыр Жапаров маселеси чыгып калды. Ошондо бардык баягы массалык маалымат каражаттарында сөз болуп кетти да, мына Садыр Жапаров келет экен, келсе камалат экен дегенде, ошо бир келеринен 3-4 күн мурда мен айткам, бул иште Садыр Жапаровдун мен эч эмем жок, доом жок дегенде, ошо бир 2-3 күн мурда келе электе, камала электе айткам. Кийин тергөө болду, сот болду. Мен бир эле нерсе айтып атам. Ошол барымтага алуу кылмыш ишинин бетин тергөө ачкан жок. Ошо алууга ким кызыктар эле, ким уюштурган, кандай жол менен уюштурганын бүгүнкү күнгө чейин эч кимге так эмес. Соттолуп аткан балдардын да өзүлөрү мындай эме да, ошого айран таң. Анан экинчиден, эгерде жетисинде мени барымтага алууну максат кылып, ошол эле жана митинг уюштуруп аткандар даярданып жүрүшсө, мен андан 6 күн мурда 30-сентябрда эртеден кечке Сары айылында болгом. Ошол жерде мына спорт аянтчасы ачылган, ошо спорт оюндары өткөн, ошолорго катышып, анан эле ошо митингди уюштуруп жүргөн актив менен, айылдын аксакалдары менен чогуу ошол жерде бир боз үйдө отуруп тамак ичип, кечки бир 5-терде кеткем. Ошо эгерде алардын максаты эле мени барымтага алуу болсо, ошо күнү эле айтып коюшса, убара болбой элегоңуз, бир жумадан кийин сизди барымтага алабыз, кала бериңиз, мен эле ошол жерде кала бермекмин да. Ошон үчүн менин оюмча ушул барымтага алуу, ошол митингди уюштуруп аткан жана активдин өзү үчүн дагы мындай күтүүсүз жагдай болгон. Эмиль ага, бир маселеде мына сиз барымтага алган же болбосо жабыр тарткан адам катары сыпатталгансыз бул кылмыш ишинде. Эми бул иштин күнгөй тескей сизге жакшы маалым болгондуктан бул жерде көп адам соттолду да, мына 20-га жакын киши соттолду. Алардын ичинде мына Садыр Жапаров да бар. Мен бүгүнкү башкы прокурорго кайрылышымда ушу Садыр Жапаровдун соттолушуна мына бир эле адамдын, ошо Кенжебек Жумабаев деген адамдын көрсөтмөсү себеп болгон. Ошол түз көрсөтмө жазып берген. Мени Садыр Жапаров жөнөткөн, ошо Жапаровдун тапшырмасы менен барып туруп уюштургам деп жазып атат да. Анан мен ошол кезде тергөөдөн да сурандым. Эгер ал уюштурса, өзү көлдүк эмес болсо, токтогулдук болсо, уюштуруш үчүн бияктан чыгыш керек, бирөөлөр менен барыш керек, бирөөлөр менен сүйлөшүш керек. Мына ушунун баарын тескеп чыгыш керек да. Аны мүнөтүнө чейин тергөө такташ керек болчу. Бул багытта тергөө бир дагы эч нерсе кылган жок. Анан ал айтып атат, ошол күнү Садыр Жапаров менен телефон менен сүйлөшүп аттым, ал мага тапшырма берип атты деп атат. Бирок ошол эле учурда ошол күнкү жана телефондук сүйлөшүүлөрдүн таблограммасы да жок да, тергөө жана кылмыш ишинде. Аны дагы тергөөчүгө айткам, таблограмманы алып кимдер менен сүйлөштүк, кайсы телефон менен сүйлөштү, баарын такташ керек да десем, ага да көңүл бурулган эмес. Мына ошондон улам, мына кийин ошол Жумабаев 8 жылга соттолгон өзү.
ошо барымтага алуу маселеси боюнча. Анан Садыр Жапаровго көрсөтмө берип, бир жылга жетип жетпейби, тегерегинде чыгып кетип атпайбы? Анын чыкканынын себеби эмне? Муну дагы Ген прокуратура азыр ачык айтыш керек да. Ушул себептер менен бир жыл отуруп чыгып кетти. 8 жылга соттолгон. Ушунун баарын корутуудан келгенде бул иштин келечеги эмне болот деп ойлойсуз? Мен оюмча бул ишти караш керек. Эгерде чынын айтканда эле жана Кенжебек азыр айтып атпайбы, мен тергөөчүлөр зордуктап жаздырып коюшкан Садыр Жапаровдун үстүнөн жанагы арызды депчи. Эгер ошо чын болсо, анда Садыр Жапаров акталыш керек, бүгүн чыгыш керек. Акыйкаттык ушуну талап кылат да. Мына мен 3 жылдан берки Садыр Жапаровдун сотуна бир эле нерсе айтып келдим. Иште далил жок. Далил жок болгондон кийин Садыр Жапаров акталыш керек дегенди мен айтып эле келет. Эмиле ага, мына ошол күнкү окуяларга кайрылып келсек, сизди барымтага алды, керек болсо өрттөйүүгө аракет болду деген дагы мындай маалыматтар чыккан. Ошол окуя өзү канчалык олуттуу, канчалык кооптуу болгон бир жагынан. Экинчиси, бүгүнкү күндө сиз өзүңүздү жабырлануучумун деп эсептейсизби? Жок, ал окуя эми бардык видеолору менен, тасмалары менен интернетте эле элдин баары эле көрүп турган. Окуя абдан эле кооптуу болгон. Ал түгүл ошол убакта бир ушундай бир учур болгон, машина өртөнүп да кете баштаган. Анткени ичине бензин куюлган, ичинде бөтөлкөлөр менен бензин турган, анан жанагы балдар зажигалка менен ойноп атып, өрт чыгып кетештеп барып араң калганбыз. Ошондо деле мен балдарга айткам, балдар, эгерде өрттөлөбүз десеңер, анда бензинди толук көп куйгула, чтоб баарыбыз дароо өлөлү. Мен көргөм дедим турмушунда чала күйүп, больницада кыйналып жаткандарды. Ошондой болбойлу, анда биротоло өлөлү деп мен ошол жерде балдарга деле айткам. Биз кыйналбайлы дедим. Өлсөк биротоло өлүп калалы, болбосо силер мореки от менен, бензин менен ойнобогула деген сөзүмдү айтып элаттым. Мына ошол балдар азыр эле жүрөт, билет. Өзүңүздү жабырлануучумун деп эсептейсизби бүгүн? Албетте, ал учурдагы ошо барымтага алуу боюнча жабырлануучу катары мен бардык ишти өтүп атам да. Бирок ошо жабырлануучу катары мына бүгүнкү мен башкы прокурорго кайрылып атканым, мен ошол иштин толук ачылды деп эсептебейм. Ошол иштин уюштуруунун механизмдери, ички жанагысынын баары толук ачылды деп эсептебейм. Тергөө бул жагынан өтө чала болгон, үстүртөн болгон. Алардын максаты бир ушул маселе менен эле жанагы митингдерди токтотуп, Кумтөр маселесин жабуу аракети болгондой түшүнүк жаратып калган да. Эмиле ага, эми жеке сиздин өзүңүзгө тиешелүү суроо болуп турат. Менимче сиз мындай, балким буга чейин айтпаган болсоңуз, ошону ачыктап айтып берет болушуңуз керек деген ойдо турам. Тагыраак айтканда, тар чөйрөдө ошол жылдары сиз менен Садыр Жапаровдун ортосунда келишпестик бар болчу, мамилеси жакшы эмес болчу деген сөздөр айтылып келет. Жок, бул канчалык жүйөлүү? Бул жашыруун эмес. Анткени саясий баягы өңүттө карама каршылаш болдук. Көп маселелер боюнча Садыр Жапаров мындай негизсиз дооматтарды, негизсиз ушак жалаларды көп жазды, китептеринде жазды. Анын баары турат. Аны мисалы Садыр Жапаров чыкса деле өзү деле тастыктап, аны менен деле сүйлөшүп, мунун негизи жок, Морекинин ушак, мунун жала деп мен анын бетине деле айтып берем. Бирок кеп ал жөнүндө эмес да бүгүн. Бүгүн конкреттүү түрдө барымтага алуу, анан ошо барымтага алууга Садыр Жапаровдун канчалык тиешеси бар деген маселе жөнүндө турат. Кеп мына ушунда. Ал экөөбүздүн ага чейинки мамиледе эмес кеп. Бирок ошондой мамиле болгон учурунда, туура, экөөбүз эки башка саясий өңүттө болуп, саясий каршылыкта катуу эле бири-бирибизге каршылаш болуп келгенбиз. Мына бүгүнкү Facebook'тагы кайрылууңуз Садыр Жапаров кириптер болгон оор абалдагы мындай адамгерчиликтин кадамы болуп жатат деп ойлойсузбу? Же мындай бир саясатчынын кадамыбы? Жок, бул жерде саясат. Эгер саясатчы болсо мына 3 жыл мурда деле мына сөзүм өзгөргөн жок, көрсөтүүм өзгөргөн жок. Бул жерде калыстык, адилеттик жөнүндө эле болуп атат. Эгерде мен ошо мурдагы карама каршылыктан өч алайын, же болсо Садыр Жапаровду биротоло сындырайын дегенде 3 жыл мурда деле мисалы үчүн сөзүм башкача болмок да. Мисалы үчүн ошол эле биринчи эле сотто мен Садыр Жапаровдун күнөөсү далилденген жок, бул жерде далил жок деп айтпайт болчумун да. Жок деген унчукпай коймокмун. Эгерде мен чынын айтканда баягы пенделик кылып өч алгым келсе. Бирок менин ойлогонум, эгерде соттолсо акыйкаттык менен, далили менен соттолуш керек. Эгерде күнөөсү жок болсо, бул маселе боюнча күнөөсү жок деп айтылыш керек. Эмиле ага, жыйынтыктоочу соңку сурообуз болсун. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 2018-жылы ноябрь айында берген Апрель телеканалында маегинде так ушул маселеге да кыскача кайрылганда, ал жерде Садыр Жапаровду жоопко тартыш керек деген талап менен Каптагаев өзү мага бир нече жолу келген деп айтып жатат. Бул канчалык жүйөлүү? Сиз Садыр Жапаров, жок, ал Атамбаев менен көп эле жолу сөз болду. Ал жерде мен ошол эле нерсе. Бардык күнөөлүүлөр табылыш керек.
тергөө чала жүрүп атат, тергөө үстүртөн жүрүп атат деп мен көп жолу кайрылгам ага. Ошол Атамбаевдин өзүнө. Анан кийин ушул маселе боюнча мына жогорку бул шаардык сот учурунда шаардык соттун судьясы жана Жаңыл Мамбеталы ушул сөздү айтты да, Каптагаев мурда башка айтып аткан, азыр башка айтып көрсөтмөсүн өзгөртүп атат деген. Мен ушул маселе боюнча мына соттук тартип комиссиясына кайрылгам. Мына эгерде соттун судьясы сотто мени жалган айтып атат, көрсөтмөсүн өзгөртүп атат деп айыптагандан кийин ошону далилдеп берсин деп. Мына ошол тартип комиссиясында Жаңыл Мамбеталыга чара колдонулган. Мына ошол сөзү негизсиз экенин, менин көрсөтмөм кылмыш ишинин башынан аягына чейин бир эле көрсөтмө келатканы далилденген. Тактап коелучу бир маселени. Атамбаев айтып атат да, Каптагаев Садыр Жапаровду мындай жазалоо жөнүндө талап койгон деп так айтып атат фамилияны. Сиз жалпы күнөөлүүлөр дедиңиз беле же Жапаровдун атын атадыңыз беле? Ал кезде Садыр Жапаровдун аты гезит баарына чыгып аткан. Анткени жанагы барымтага алгандардын баары Садыр Жапаровго тиешелүү кишилер болуп атпайбы? Албетте Садыр Жапаровдун аты айтылган, бирок Садыр Жапаровдун күнөөсү болсо күнөөлүү деп алып келип далилдеш керек да. А бул жерде далилденбей туруп соттолгон жөнүндө сөз болот. Эгерде далилденип соттосо айтмакпыз, туура мынакей далилденди деп. Анткени жана барымтага алып сүйрөп аткандардын баары мына жээндери, өзүнүн эжесинин балдары, кудасынын баласы, жардамчылары болуп атат да. Бул жагынан алганда мына ошол мына 6 жылдан бери Садыр Жапаровдун аты ошол күнкү тополоңго, ошол күнкү барымтага алуу боюнча бардык прессада жазылып эле келатат да. Түшүнүктүү. Сиздин бүгүнкү кайрылууңуз бас прокурорго жетет деп ойлойсузбу? Кандай реакция болушу мүмкүн? Эмнени күтүп жатасыз? Менин оюмча баш прокуратура бул маселени карашы керек. Анткени азыр замандын ыңгайы, замандын шары ушул жакка баратат да. Мына Текебаев менен Чотоновдун ишинин кайра каралышы, бул ошол мындай бир ыңтайлуу бир жагдай жаралып атканын кабар берет да. Ошол себептен башкы прокуратура мен айткан жүйөлөрдү тыкан карашы керек. Бул мен милдеттүү караганга. Мен ошондой ойлойм. Рахмат Эмилега, убакыт бөлгөнүзгө. Урматтуу BBC-нин угармандары жана көрүүчүлөрү, биз саясатчы Эмиле Каптагаев менен анын Садыр Жапаровдун ишине байланышкан соңку кайрылуусун талдап кенен сүйлөштүк. Саламатта калыңыздар.